Казан шаарында 5 ГС бар. 5 ГСны биздин ден соолукту чыңдоо кабинетинин эжелери менен чогуу 5 ГСга бөлүнүп алып, биз вакцинага катышып, мобильный группалар менен чогуу иштештик. Түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп атабыз, көп жерлерге барып атабыз. Вакцинага катыштык. Биз өзүбүз да бүт барыбыз вакцина алдык. Ден соолукту чыңдоо, республикалык ден соолукту чыңдоо боюнча бизге мондай брошюралар келген. Тоже вакцина жөнүндө да, ошолорду биз жерлерге таратып берип атабыз. Мекеме ишканаларга таратып берип атабыз, мэрияларга алып барып берип атабыз. Ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мен Гүлназик орто сыныптын балдар бакчасында музыкант болуп эмгектенем. Мен бул вакцинаны алганымдын себеби жанагы коронавирус оорусуна каршы алдын ала вакцинаны алып жатам. Эч кандай корккон жокмун, өз каалоом менен алдым. Кандайдыр бир чип орнотуп коюп атат деген да маалыматтарды уктум. Ал маалыматтар интернетке мындай туура эмес маалыматтар келип түшө берет эмеспи? Ошого байланыштуу мен көп маалыматтарга ишенген жокмун. Ар кимибиздин жашообуз өзүбүздүн колубузда демекчи. Вакцинаны алыңыздар, барыңыздар, ишениңиздер, жанагындай жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Медицина кызматкерлерине аябай эле терең ыраазымын. Ар кимдин ар кандай сөздөрүн да угуп жатышат. Кээ бирөө оң сөздөрүн айтса, кээ бирөө тескери сөздөрүн айтып дегендей. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошол иштеп, талбай иштеп, мындан дагы артып жүрө бериңиздер.